Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Биз силер менен 5-класста кыргыз тили сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы этиштин чактары, учурчак анын түзүлүшүнө карай бөлүнүшү, учурчактын жакталышы. Урматтуу окуучулар, силер мурунку сабактарда этиштин сөз түркүмү катары мүнөздөмөсү, анын жасалышына карай бөлүнүшү жана жакталышы боюнча маалымат алгансыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызда этиштин чактары деген эмне, учурчак эмнени билдирет, учурчак түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт, учурчактын жакталышы деген суроолордун негизинде иш алып барабыз. Анда эмесе этиштин чактары. Этиш сөздөр кыймыл-аракеттин сүйлөп жаткан учурда мурда болгонун же сүйлөп жаткан учурда кийин же ошол учурда болорун билдирет. Этиштер 3 чак менен айтылат. Учурчак, келер чак, өткөн чак. Учурчак сүйлөп жаткан мезгилде болуп жаткан кыймыл-аракетти билдирет. Мисалы, бизде кыргыз тили сабагы болуп жатат. Бул сүйлөмдө учурчактагы этиш сөз болуп жатат. Сүйлөп жаткан мезгилде болуп жаткан кыймыл-аракетти билдирди. Күн уясына батып баратат. Бул сүйлөмдө учурчактагы этиш сөз батып баратат, себеби сүйлөп жаткан мезгилде болуп жаткан кыймыл-аракетти билдирди. Учурчактын түзүлүшү боюнча бөлүнүшү. Учурчак түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөт. Жөнөкөй учурчак. Учурчактын жөнөкөй түрү этишке о, да, а, ый мүчөлөрүнүн жалганышы менен жасалат. Анда эмесе балдар, мисалга көңүл буралы. Кубандыр этиш сөзү ага учурчакты жасоочу у, да мүчөлөрүн жалгасак, натыйжада кубандырууда деген учурчактагы этиш сөз жасалды. Кийинки мисал оку этиш ага учурчакты жасоочу ый, т мүчөсүн уласак, натыйжада окуйт деген учурчактагы этиш сөз жасалды. Анда эмесе ушул жогорудагы этиш сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзүп көрөлү. Мисалы, ал ийгиликтери менен бизди кубандырууда. Азыр Элгүлү 1-класста окуйт. Анда эмесе ал ийгиликтери менен бизди кубандырууда сүйлөмдө синтаксистик талдоо жүргүзөлү. Ал ийгиликтери менен бизди кубандырууда сүйлөмдүн баяндоочу эмне кылууда? Ким ийгиликтери менен бизди кубандырууда? Ал сүйлөмдүн ээси. Ал эмне менен бизди кубандырууда? Ийгиликтери менен бул сүйлөмдүн толуктоочу. Ал ийгиликтери менен кимди кубандырууда? Ал ийгиликтери менен бизди кубандырууда бул сүйлөмдүн толуктоочу. Анда эмесе ар бир мүчөгө мүнөздөмө берип кетели. О бул кыймылдоочтун мүчөсү, да жатыш жөндөмөсүнүн мүчөсү. Ода эки мүчөнүн биригишинен жасалып, дайыма жөнөкөй учурчактагы этишти уюштурат. Эми балдар, бул жерде силерге тааныш эмес кыймылдооч деген термин кошулду. Анда эмесе ошол кыймылдооч деген эмнени билдирерине токтололу. Кыймылдоочтор кыймыл-аракетти, алабалдын атын билдирип, жөндөмө, таандык, көптүк лар мүчөлөрү менен өзгөргөн, өзүнө тиешелүү мүчөлөр аркылуу жасалып, этиштин жана зататоочтук касиетке ээ болгон этиштин өзгөчө формасы кыймылдооч деп аталат. Кыймылдоочту жасоочу мүчөлөр: созулма о, созулма ö, созулма у, созулма ү жана башкалар. Мисалы, иштөө, ойлоо, келүү, баруу. Эмне деген суроого жооп берип, зататоочтук касиетке ээ болду. Иштөөдө, барууда, келүүдө, эмне кылууда деген суроого жооп берип, этиштик касиетке ээ болду. Андан кийинкиси а, ый чакчылды уюштуруучу мүчө. Бул мүчөлөр чактык мааниге жак мүчөлөрүнүн жалганышы аркылуу гана жасалат. Эми балдар, силерге бул мүчөлөрдү мүнөздөмөсүндө чакчыл деген сөз катышты. Эми биз чакчыл деген эмнени билдирерин аныктайлы. Чакчылдар
чакты жана жакты көрсөтпөй туруп, негизги этишти тактап көрсөтүү үчүн алынган кошумча кыймыл аракеттин билдирген этиштин өзгөчө түрү чакчылдар деп аталат. Мисалы, Жамиля жылмайып күлдү. Жамиля кантип күлдү? Жамиля жылмайып күлдү. Бул сүйлөмдө чакчыл жылмайып күлдү. Этишке, кыймыл аракетке кошумча маани билдирди. Чакчылдар дайым эле кошумча кыймыл аракетти билдирип бербейт. Кээ бир учурларда а, ый, ып, ганы мүчөлөрү аркылуу уюшулган чакчылдар татаал этиштерди уюштурууга активдүү катышат да, кыймыл аракетти билдирет. Мисалы, келе бер, сүйлөп жатат, карай калды. Сүйлөгөнү жатат. Анда эмесе балдар, кийинки темабыз татаал учурчак. Учурчактын татаал түрү а, е, ый, ып формасындагы чакчылдарга жак мүчө жалгана турган жат, тур, отур, жүр деген жардамчы этиштердин кошулушу аркылуу жасалат. Анда эмесе мисалга көңүл буралы. Көр, үп, жүр, мүн. Эми жогорудагы сөздөргө, мүчөлөргө мүнөздөмө берели. Көр бул этиш, үп чакчылды уюштуруучу ып мүчөсүнүн өзгөргөн түрү, жүр бул этиш, чакчылды уюштуруучу а мүчөсүнүн өзгөргөн формасы, мүн жак мүчө, биринчи жак, жекелик сан, толук түрү, мын мүчөсүнүн өзгөргөн формасы. Анда эмесе балдар, ушул жогорудагы сөздү катыштырып, сүйлөм түзүп көрөлү. Көрүп жүрөмүн. Мисалы, мен комуз черткенди үйрөнүп жүрөмүн. Мен эмне кылып жүрөмүн? Үйрөнүп жүрөмүн бул сүйлөмдүн баяндоочу, учурчактагы этиш. Ким комуз черткенди үйрөнүп жүрөт? Мен комуз черткенди үйрөнүп жүрөм бул сүйлөмдүн ээси. Мен эмнени үйрөнүп жүрөмүн? Мен комуз черткенди үйрөнүп жүрөмүн бул сүйлөмдүн толуктоочу. Анда эмесе кийинки сүйлөмгө көңүл буралы. Биз көл жээгине бара жатабыз. Бара жатабыз сүйлөмдүн баяндоочу, эмне кылып жатабыз? Ким көл жээгине бара жатат? Биз сүйлөмдүн ээси. Биз кайда бара жатабыз? Көл жээгине сүйлөмдүн бышыктоочу, орун бышыктоочу. Анда эмесе балдар, а, ып мүчөлөрүнүн өзгөргөн формасына карата мисалдарга көңүл буралы. А, бара жатамын, е, келе жатамын, о, коно жатамын, көрө жатамын. Ып, барып жүрөмүн, ип, келип жүрөмүн, уп, окуп жүрөмүн, үп, үйрөнүп жүрөмүн. Анда эмесе балдар, кийинки темабыз учурчактын жакталышы. Этиштин жакталышы. Балдар, силер мурунку өтүлгөн сабакта этиштин жакталышы деген тема менен таанышкансыңар. Анда эмесе учурчактын жакталышын окуп үйрөнүүдөн мурун этиштин жакталышы боюнча алган билимдерибизди эсибизге салалы. Этиштин жакталышы. Этиштин жак, сан боюнча өзгөрүшү жакталыш деп аталат. Зататоочко улануучу жак мүчөлөр этишке да улана берет. Жак мүчөлөрдүн эки түрү бар. Толук жана толук эмес түрү. Биринчи жакта жекелик санда толук түрү мын, толук эмес түрү м. Биринчи жактын көптүк санында толук түрүндө быз, толук эмес түрү к. Экинчи жактын жекелик санын толук түрү сың, толук эмес түрү ң. Экинчи жактын көптүк санында толук түрү сыңар, толук эмес түрү ңар. Экинчи жактын сылык түрүндө жекелик сандын толук түрүндө сыз, толук эмес түрүндө ңыз. Экинчи жактын сылык түрүнүн көптүк санында толук түрү сыздар, толук эмес түрү ңыздар. Үчүнчү жакта ты мүчөсү уланат. Анда эмесе жөнөкөй учурчактын жакталышына көңүл буралы. Биринчи жакта жекелик санда мын, мисалы, мен иштөөдөмүн. Көптүк санда быз, биз иштөөдөбүз. Экинчи жактын жекелик санында сың, сен иштөөдөсүң. Көптүк санда силер сыңар иштөөдөсүңөр. Сылык түрүндө сыз, сиздер иштөөдөсүздөр. Көптүк санда сыздар, сиздер иштөөдөсүздөр. Үчүнчү жакта
ты мүчөсү уланбайт, себеби иштөөдө бул өзү үчүнчү жактагы этиштин маанисин билдирет. Ал иштөөдө, көптүк санда алар иштешүүдө. Татаал учурчактын жакталышы. Биринчи жактын жекелик санында мын, мисалы, мен бара жатамын. Көптүк санда биз бара жатабыз. Экинчи жакта сың, сен бара жатасың. Көптүк санда сыңар, силер бара жатасыңар. Сылык түрүнүн жекелик санында сыз, сиз бара жатасыз. Көптүк санда сыздар, сиздер бара жатасыздар. Үчүнчү жакта ты мүчөсү уланат. Жекелик санда ал бара жатат. Көптүк санда алар бара жатышат. Же болбосо бара жатат деп да колдонсок болот. Эми балдар, жогоруда этиштин жакталышында ыш мүчөсүн жолуктурдук. Анда эмесе ошол ыш мүчөсүнө мүнөздөмө берели. Ыш мүчөсү бул кош мамиле. Негизги этишке ыш мүчөсүнүн уланышы аркылуу жасалып, кыймыл-аракеттин бир нече киши тарабынан биргелешип, кошулуп аткарылгандыгын, иштелгендигин билдирген этиштер кош мамиле деп аталат. Мисалы, мен көрүштүм, сен көрүштүң, алар барышты. Бул жерде этиш сөздөр көрүштүм, көрүштүң, барышты. Бул сөздөр кыймыл-аракеттин бир нече киши тарабынан биргелешип, кошулушуп аткарылгандыгын билдирди. Мына балдар, биз бул сабактан этиштин чактары, учурчак, анын түзүлүшүнө карай бөлүнүшү жана жакталышы боюнча маалымат ала алдык. Анда эмесе ошол алган билимдерибиздин негизинде төмөнкү тапшырмаларды аткаралы. Анда эмесе төмөнкү сүйлөмгө көңүл буралы. Сүйлөмдү окуп, тиешелүү мүчөнү улап сүйлөмдү толуктайбыз. Жакшылап ойлонобуз. Анда эмесе туура жообу мен Бишкек шаарына окууга бара жатамын. Кийинки сүйлөмдү карайлы. Сүйлөмдү окуп, тиешелүү мүчөнү улап, учур-чактагы этиш сөздү белгилейли. Анда эмесе балдар, эгин талаасы алыска созулуп жатат. Кийинки мисалга көңүл буралы. Сүйлөмдү окуп, тиешелүү мүчөнү улап, сүйлөмдү толуктайбыз. Узун жолдо машиналар тынымсыз агылууда. Анда эмесе балдар, кийинки суроолорго жооп берели. Учурчак эмнени билдирет? А варианты сүйлөп жаткан мезгилден кийин болуучу кыймыл-аракетти билдирет. Б варианты сүйлөп жаткан мезгилден мурун болгон кыймыл-аракетти билдирет. В варианты сүйлөп жаткан мезгилде болуп жаткан кыймыл-аракетти билдирет. Ойлонуп, туура вариантты белгилейбиз. Туура варианты учурчак сүйлөп жаткан мезгилде болуп жаткан кыймыл-аракетти билдирет. Кийинки сурообуз. Учурчактын түзүлүшүнө карай бөлүнүшүн белгиле. А. Туунду тубаса. Б. Жөнөкөй татаал. В. Толук кемтик. Г. Жалаң жайылма. Ойлонуп, туура вариантын белгилейбиз. Анда эмесе туура варианты учурчактын түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Татаал учурчакты жасоочу мүчөнү белгиле. А варианты мак, макчы, А. Б варианты ганы, каны. В варианты А, Е, ый, ып. Г варианты лар, лер, лор, лөр. Ойлонуп, туура вариантын белгилейбиз. Анда эмесе татаал учурчакты жасоочу мүчө булар А, Е, ый, ып. Мына балдар, силер бүгүнкү сабакта этиштин чактары, учурчак жөнүндө түшүнүк. Учурчактын түзүлүшүнө карай боюнча жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнүшү, учурчактын жакталышы боюнча маалымат ала алдыңар. Өтүлгөн видео сабакты ЛТР Маданият каналына катталып көрсөңүздөр болот. Анда эмесе кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.